Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAF Costumes. TAF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. Элтерде Билерман Ордо жазгы сериялар. Бүгүн урматтуу көрөрмандар, сиздер үчүн атайын чыгарылышты тартуулайбыз. Билерман Ордого бүгүн белгилүү тамашоо командаларынын бири, Оштогу эң алдыңкы көңүлдүү жигиттер долбоорундагы негиздеген команда бул No Name командасы бүгүн Билерман Ордодо. Баарыңыздарга жакшы маанай каалап, бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз. Студияга келген коноктор чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү оюнга Адилет Дүйшөбай уулу келген команда мүчөсү. Ордого чакырабыз. Кийинки катышуучубуз Алтынбек Надыршаев. Үчүнчү катышуучубуз Эмил Токтошев. Йома. Билерман Ордодо. Төртүнчү катышуучубуз Билал Рахманов. Бешинчи катышуучубуз Икрам Юлдашев. Бүгүн эң сонун позитив оюн болуш мүмкүн. Жана команданын капитаны, белгилүү теле алып баруучу шоумен Кадыр Жарматов. Мына ушул команда бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзмөкчү. Демек биз жакшы позитивдүү оюнду алдыдан күтөбүз. Кадыр мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Сиздер менен бул жерде акыркы жолу көрүшкөнүбүзгө бир топ убакыт өтүп кетти. Маанайыңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Алгач жалпы телекөрүүчүлөр менен амандашканча сөздү баштасак. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен биздин команда бул оюнга экинчи ирет келип отурабыз. Урматтуу алып баруучунун чакыруусу боюнча. Анан команданын маанайы жакшы буюрса оюнга даярбыз. Команда бир колдоп кол чаап коелу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда команда бул Кыргызстанга белгилүү шоумендерден куралган команда. Бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин даректерди жазып алсаңыздар болот. Ал үчүн көп кыйынчылыктын кереги жок. Мая билдик телефондорду алып, биздин даректерди жазыңыздар. Алгач Инстаграмга киребиз, жана Билерман астыңкысызча Ордо деп жазып, бизге каттаңыздар. Биздин расмий баракчабыз ушул. Билерман ЧК ТВ күчүкчө mail ЧК туру биздин электрондук дарек, жана Билерман Ордо Фейсбукта баракчабыз. Каттар үчүн Ош Шаарлен көчөсү 330 Билерман Ордо деп жазыңыздар. YouTube'да биздин Билерман Ордо оюндарыбызды көрсөңүздөр болот. Эң акыркы оюнубуз Калече Сосион командасы жүктөлгөн. Жана андан башка оюндарга дагы лайк, комментарий жазууну унутпаңыздар. Башкы өнөктөштөр менен тааныштыра кетели. Башкы өнөктөштөр адатта эле Барбол кондитерик фирмасына ыраазычылык билдиребиз. Адалтаптуу дайыма жаңы продукциялар менен бизди кубандырып келет. Жана дагы бир негизги өнөктөштөрүбүздүн бири Active Design. Active Design сырткы жарнак жана полиграфия борбору сиздерге ийгилик каалайт. Жана дагы бир өнөктөшүбүз TAF Costumes сиздерге жана телекөрүүчү ийгиликтерди каалайт. Сиздерге каршы кимдер бүгүн суроо жөнөткөн көрүп алсак болот. Тынчтык Кубатбеков Кытайдан суроо жөнөткөн. Биздин мекендешибиз Костя Герасименко Новочебоксар Россиядан, Кулназар Улбекназар Ош шаарынан, Токтоман Шаматов Ош шаарынан, Жахангир Кайнаров Өзбекстандан, Өрбек Базарбаев Бишкек шаарынан, Гүлза Шамырзаева Бишкектен, Мирлан Разаков Аксы районунан, Төлөгөн кызы Айжамал Ош шаарынан, Аскат Турсункулов Кара Суу районунан жана Active Design'дин атайын команда үчүн суроосу жана Blitz раунд бар. Анда оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Кадыр мырза, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар бар?
концертиңер жакында болуп өттү же эми болобу же кандай, ушул тууралуу кыскача? Көңүлдүү жигиттер, бир сезон болот. Ачылыш фестивалин өткөргөнбүз. Жакында 10-майда группалык этап биринчи турду баштайбыз. Көңүлдүү жигиттер долбоорундабы? Ооба, көңүлдүү жигиттер долбоорунда. Ийгиликтер каалайбыз. Жана биринчи раунд Blitz раундга келиптир. Blitz раунд бул 3 суроо 20 секундадан берилет. Аны билесиздер. 3 суроого туура жооп бергенде гана команда 1 упай алмакчы. Билерманордо интеллектуалдык оюнун өнөктөшү TAF Costumes. TAF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Да бир нерсе айта кетейин, бул команданын курамындагы Алтынбек мырза биздин Билерманордо клубунда ойноп кеткен убагында, жана бул оюн Алтынбек үчүн чоочун эмес. Мен ойлойм бүгүн Алтынбек мырза команда үчүн бир топ салым кошот деген ниеттемин. Алтынбек мырза, учурда сиз ушул көңүлдүү жигиттер долбоорундасызбы же кандай? Жок, жеке ишкер деп койсо болот. Жеке ишкер өзүм башка тармакта кеттим. Мен бул Билерманордого мындан бир 12 жыл, 13 жыл мурун Сагын мырзанын командасында келип, бир аз салымыбызды кошуп, аракет кылып ойноп жүргөнбүз. Азыр эми башка тармакта. Кезинде бирок сахнага КВН жаатында биз менен атаандаш болуп командада ойногон. Негизи жан дүйнөсү чыгармачылыкка бай адам болчу. Атаандаш катары. Кайсы команда болчу Алтынбек мырза силердин командага? 5 капа, 5 эркек деген команда. 5 эркек деген командада. Билебиз. Анда ийгилик. Анда Блиц раундга өттүк. Кадамжай районунан силерге каршы суроо берет. 20 секунд гана убакыт берилет, ошон үчүн өтө сирек болуңуздар. Дүйнөдө окумуштуулар кандайдыр бир уникалдуу ачылыштар жасаса, сөзсүз түрдө Нобель сыйлыгына жөнөтөт жана ал комиссия аны текшерип, анын уникалдуулугун эч ким кыла электигин билсе гана Нобель сыйлыгын берет, тапшырат. Бирок ушул бир дагы Нобель сыйлыгынын лауреаты мына ушул жандык сыяктуу уникалдуу бир көрүнүштү жасай албайт. Бул жандык жасаган кооздук дейлик. Ал жандык жасаган кооздук аны жаратуучу ошондой кылып мындай жараткан. Ал ошол нерсе менен чектелет. Бирок аны биз уникалдуу дегенсен, балким ал үчүн ал уникалдуу эместир. Бирок ал ошол нерсени жасайт. Биз көрөбүз, билебиз. Кытайлык окумуштуулар ошол жандыкты теңи жок антибиотик деп да аташат. Ал теңи жок антибиотик дейт. Ушул күнгө чейин изилденип келип, мунун рецеби эмнеден экендигин, эми курамында эмне бар экендигин эч ким таппайт. Бирок ал чындыгында өтө пайдалуу. Урматтуу билермандар, бул жерде кайсы жандык жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти 20 секунд. Ары дагы Арын жесе болот. Балдын искусственный варианты жок да. Бул природный вариант, искусственный варианты жок балдын. Ары. урматтуу алып баруучу Ким жооп берет? Алтынбек Надыршаев жооп берсин. Алтынбек мырза. Биз азыр команда менен эми кыска убакыттын ичинде бир аз кеңеше калдык. Менимче негизи эле команданын ою бир эмеге келдик, жыйынтыкка. Бал болушу мүмкүн депчи. Себеби балдын искусственный варианты жок деп эсептелинет да, адашпасам. Ары. Адам өз колу менен мындай искусственный түрдө жасай албайт да. Жакында эле этти жасап чыгышты бир жерде, мындай искусственный этти, бирок балды жасаганга болбойт деген теориялар бар да мындай. Ары. По-русски. Ары. Биринчи суроонун жообу туура. Бул балары анын уясындагы 6 бурчтукту эч ким жасай албайт. Жана ошондой эле ал чыгарган бал бүгүнкү эң уникалдуу рецепттердин бири. Экинчи суроого өтөбүз. Эргешев Дамирбек, Араван районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, маселе Түндүк Корея жөнүндө. Түштүк Кореядан айырмалуу Түндүк Корея авторитардык, диктатордук режим менен саясат жүргүзүп бүгүнкү күндө. Түндүк Кореядан сыртка качып чыгууга аракет кылган жарандар, Түндүк Кореянын жарандары дайыма өзү менен бычак алып жүрөт. Качып чыга турган болсо. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн өздөрү менен бычак алып алат? Кетти 20 секунд.
колго түшүп калса өзүнө өзү косолгонго кыйноодон качыш үчүн өлтүрүп алат. ал жагы да бар. Ошого өзүн өзүн таанылбастыгы үчүн же бетин же көз бир жерден кесип салыш үчүн бекен. Бирок ушундай суроо бериш мүмкүн дейсиңерби? Жесткий го. Ким жооп берет? Биз Адилеттин жообуна токтолобуз, урматтуу алып баруучу. Адилет? Бул ошол өзүн гол салса керек деп чечтик команда менен. Баягы ал жакта тутуп алса же башка кылса кыйноодон качып, оор өтө кыйноого дуушар болот деп өзүн өзү гол салат. Коргонбойт, тескерисинче өзүнө кол салат деп эсептейсиз. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Эмир мырза, эгер сиз ошондой Кудайым сактасын, Түндүк Кореядан качып чыксаңыз, эмне кылат элеңиз? Колду көтөрүп бересиз. Ооба. Себеби сөзсүз аны же өмүр бою түрмөгө кесет, же өлүм жазасын тартат. Эң жакшысы өзүн өзү ошентип кол салганы абзел деп билет экен жарандар. Ошон үчүн бычак алат экен. Үчүнчү акыркы суроо. Азимбек Матраимов Баткенден сиздерге каршы суроо берет. Time деген Европадан чыкчу журнал бар. Бүгүнкү күндө да чыгат. Эң чоң саясий журналдардын бири. Ушул журналга СССР убагында Борбордук комитеттин башчылары чыгып турган. Ал кезде капитализм менен социализм бири-бирине карама-каршы болсо дагы, СССРдин жетекчилери ушул журналга биринчи мукабасына чыгып турган. Бирок алардын арасынан эң көп 15 жолу, тактап айтканда 15 жолу өзү жана бир жолу аялы чыккан орус жетекчиси, орус саясатчысы ким болушу мүмкүн? 15 жолу чыккан. Кээ бирден, экиден чыккан. Кетти 20 секундда. Брежнев көп башкарган да СССРди. Же Горбачевпу чачып элге чыгып, элдин алдында көп баягындай тамаша сөздөрүн айтып, көбүнчө кучактап өпкөн бир адаты болгон. Аны ошол Европада эркек киши болсо деле кармап бетинен өп ушундай бир эмелер болгон да. Андрей Малахов эмес. Оозунан деле өп койгон. Ошонусу Европага мындай өзгөчө эле көрүнгөнбү дейм да. Ким жооп берет? Жакыныраак көрүнгөн болушу мүмкүн. Кайсы саясатчы? Икрам жооп берсин. Икрам Юлдашев. Бул суроого жооп мен сыйлап урматтаган мыкты саясатчы Брежнев. Эмне үчүн? Комментарий сурап коеюн. Эмне үчүн буякта азыр мына кесиптештер менен кеңештик көп башкарган экен. Анан кичине Публиканы өзүнөн өзгөчөлүк бир эмелер менен куралган. бир нерселер кылат келет ал дагы жашоодо йомого окшоп шоумен болуп. Демек, команданын ою боюнча Брежнев. Монитордо мен кайсы саясатчы экенин сиздерге коюп жатам. Брежнев эмес, бул Михаил Сергеевич Горбачев жана анын бир жолу жубайы чыккан Раиса Максимовна Горбачева. Урматтуу билермандар, Бираз жакыныраак болот келне. сиздерде Горбачев вариант ким айтты, Эмилби? Мен айттым эле Горбачевду. Сиз өзүңүз айтып кайра Брежневге өтүп кеттиңизби? Ооба, мунун башына ишендим да мен. Ай, өкүнүчтүү. Өкүнүчтүү. Бул Горбачев болчу жана тилекке каршы блиц раунд ийгиликсиз аяктап калды. Жалпы эсеп 1-0 эсебинде оюн улантылат. 1-0. Телекөрүүчүлөр тарапка. Телекөрүүчүлөр тарапка эсеп ачылды. Горбачев болгон себеп биринчиден Горбачев биринчилерден болуп Европага эшигин ачкан советтик жетекчи. Экинчи раунд. Бул жерде баары команда мүчөлөрүнүн Инстаграмда активдүү, бирок арасынан эң эле катталуучусу көп. Бул жерде ким? Эмил Токтошев. Учурда канча подписчик бар, Эмил мырза? 1.300.000. 1.300.000. Бул канча жылда топтолду? Бул көп. 5 жыл. Ооба, 5 жыл болуп калды. 5 жыл. 2013 ачканбыз. 14 ачканбыз. 2014төн бери. 1 миллион болуптур. Бардыгы мындайча айтканда тирүү катталуучу. Жок, бирөө кээбиркилери өлүк мындай. Тирүү бардыгы. Төлөгөн кызы Айжамал Ош шаарына силерге каршы суроо берет экинчи раундда. Урматтуу билермандар. 1930 жылы дээрлик 100 жыл мурдагы окуя да.
18 апрелде BBC радиосунун жаңылыктарын алып баруучу диктор эфирге обого өзгөчө күтүлбөгөн кыскача бир сөз сүйлөгөн дагы андан кийин дароо фортепианода ойнотулган музыканы коюп койгон. Бул эфирдик жаңылыктарды окуучу диктор кыскача эмне деп айтты жана эмне үчүн андан кийин музыканы коюп салды. Минута кетти. Эфирде деп атат. Алып барып атып, бир сөздү айтып туруп, анан музыка коюп койгондой. Же болбосо өзүнүн ден соолугуна байланыштуу болушу мүмкүн. Чындап эле же бир төрөтү келип калган болушу мүмкүн. Ар кандай варианттар бар да. Датаны бекерден айтпайт деп да сурадычы. 18 апрель. Причем тут фортепиано? Ошонун музыкасын коюп Музыкага койгон. байланыштуу. Музыкалык тынык болгон. По-моему, түшкүрүлгенинен коюп берген эмес. Белгилүү композитор ба? Футболдо иштек болгон эмеспи мындайча айтканда? Футболдо пианинонун гимни жаңырган эмеспи мындай башталып атканда, может. Şu музыкасы коюлат го. Гимни. Жөнүн-жөн музыка койбойт да мисалы. Балким фортепианонун эмеси болгон эмеспи дейм да. Андрей Малахов эмес, а? Фортепиано 30-жылы пайда болгон дейсиңби? Жок, фортепиано көп болду да. Бул жерде бир нерседен сүйлөп адашып алып туруп анан кийин музыка коюп койгондо туурабы? Кадыр мырза, убакыт бүттү. Эскерте кетейин, сиздер азырынча 1-0 жеңилип жатасыздар. Ордодон жардам алсаңыздар болот, жана 1 минутталык бонусу да алсаңыздар болот. Эгерде шарт ошондой болсо, жок биз жооп беребиз десеңиздер, ыктыяр өзүңүздөрдө. Ооба, залдан Сагындан десең, жардам алабыз. Урматтуу билермандар, Кадыр мырзанын командасына жардам бериңиздер. 20 секунда кетти. Бүгүн жаңылык жок деп туруп, бүгүн бизде бир да жаңылык жок. Анан музыка коёбуз. Белгилүү композитор Бетховен. Менимче ордо үгүнүп жардам берүүнү токтотту. Маселе чечилип калгандай туюлуп атат мага, Кадыр мырза. Ордонун жардамы менен бизге так жана анык жооп келди. Бул эми белгилүү композитор Бетховендин бул дүйнөдөн кайтыш болгон күнү, ошонун чыгармасы коюлган күн болушу мүмкүн. Жок деп туруп ошону. Ооба, бүгүн жаңылык жок деп пианинону жаңыртып койгон. Жооп кабыл алынат. Бул ошол диктор BBC радиосундагы эфирди ачып туруп бул минтип айткан. Урматтуу радио угармандар, бүгүн эч кандай жаңылык жок. Жана сиздер ушул музыка композицияны угуп туруңуздар, зерикпей деп кечке чейин музыка коюп койгон. Ордон жардамы туура болду жана 1-1 команда теңдештирүүчүлөр менен. Бул күн 18 апрель BBC'нин тарыхында жаңылыктар жок күн деп аталат. Бирок бүгүнкү күндө жаңылык болбой калган учур эми жок. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. 3-чү раунд. Икрам мырза, чыгармачылыкта, жеке чыгармачылыктабы кандай жаңылыктар бар? Жеке чыгармачылыкта азыр киного сценарий жазып атабыз буюрса. Кандай жанрда? Жанрыбыз тарбиялык жанрда. Тарбиялык жанрда. Комедия, тарбия, мелодрама, боевик деп айтып атат. Бир эле сериябы? Ооба, бир серия. Эгер экинчиси кызыктуу болсо, экинчисинен тартып коебуз буюрса. Режиссер сизби? Жок. Биз неме, сценарист. Сценарист, Тынчтык Кубатбеков, биздин Билерман Ордонун күйөрманы Кытайдан суроо жөнөткөн сиздерге. Акыркы жолу ким кайсы чыгарманы окуп жатат? Икрам, Кадыр, Адилет, Эмил. Же окуп бүттү, же окуп жатат? Мен жакында эле могу чыңгыз айтматтын деңиз бойлой жорткон ала дөбөтүн окуп чыктым да. Мурда убакыт болбой калган эле. Окуп бүттүңүзбү? Ооба, ал өзү жазса керек десем көрсө которгон экен ал кишичи. Мен чыгарма окубадым го, бирок могу Чоңалайдагы Рахман Кул деген инсан жөнүндө окудум. Жакшы. Эмил? Мен азыр 2-класстын математикасын өтүп атабыз. Балам 2-де да азыр күндө математиканы жакшы неме кылат ошого. Сагын текшересизби? Сагын текшерип, кол диневнигине кол коюп коюм балда. Колду ham тура эмес Колда тескери коюп коесуң да мындай. Суроо. Белгилүү америкалык жазуучу Стивен Кингти билесиздер. Өтө көп чыгармалары бар. Кинофильмдер, сценарий ушул көбүнчө мындай эң баягы мыкты тартылган
сценарийлери ушул жазуучунун китебинен алынат. Ушунун Мизери деген романы бар. Ушул романда негизинен эки каарман жөнүндө жазылган. Алардын бири Пол Шелдон деп аталат. Автокатастрофага түшүп, буту майып болуп калат. Ошол каарман майып болгон буттарын пирстин таянычына салыштырат. Пирс билесиздер, бул пляждагы баягы. Ал эми оорунун кээде капыстан кармай калышын ал эмнеге салыштырат? Майып болгон буттарын пирстин таянычына салыштырса, оорунун кээде капыстан кармай калышын ал эмнеге салыштырчу? Минута кетти. Деңиздин балнасабы. Мына неде пирстерде кайерде турат? Бассейнде эмес, Токио жегидейлерде. Анда, значит, кокустан болуп аткан оору катуу бир толкунда волна. Да? Внезапно келет. Ойдо жок жерден келет. Ушунда токтойлу, минутта утайлы, эмне кылабыз? Кумдун байланышы жок, эч кандай. Азыр кум кымбат болуп атат да. Кээде болот, толкуна пастан. Кээде толкун кээде отурат. 1 минут утуп коелубу? Стоп. Урмат Алпарчу, убакытты үнөмдөгөн аракет жасайлы. Убакыт бирок үнөмдөлбөйт. Анткени алгачкы 5 секунддан ичинде гана команда токтотуп калыш керек. Азыр канча убактыбыз бар дагы секунд? 20 секунда бар. Жооп бере бересиздерби? Берели. Кадыр мырза. Ким жооп берет? Урмат Алпарчу, сиз эми ал каармандын бутун ушундай пирске теңеген болсо, эми оору ар дайым эле болор бейт, анда-санда болуп турат ошого. Икрам мырза жооп берсин. Экинчи жолу бактын сынап көрсүн. Биз ал инсандын кокустан болгон оорусуну ушул деңиз же көлдүн волнасына, толкунунун кокустан болгон толкунга деп элестеттик. Рахмат. Жооп туура. Бул деңиздин толкунун маа менен көтөрүлүп түшүп турушу ооруга салыштырылган. Эсеп 2-1. Команда бир упай алдыга чыкты. Жакшы, ойнулантылар 4-чү раунд. 4-чү раунд. Биздин студиябызда биздин эң ардагер көрөрманыбыз, телекөрүүчү Токтомамат Шаматов деген агай студияда турат. Кош келипсиз агай. Бул агабыз ардагер мугалим, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличники. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын журналисттер союзунун мүчөсү. Кош келипсиз агай. Командага ийгилик каалоо менен бирге сиздин оюңузду угуп көрсөк. Мен мына бүгүн экинчи жолу катышып атышым. Өткөндөгү мен катышкан командадагы аябай интеллекти жактан күчтүү, жакшы команда болчу. Азыр эми мына жалаң жана бизнес шоу деп коебузбу? Ошонун жигиттери келип катышып отурушат. Азыр башталышы жакшы жаман эмес. Так, ушул темптен жазбай, Алпаршына биз да ишенип турабыз. Силерге ийгилик, жигиттер. Анан кийин мен да бул көрсөтүүгө кур кол келген жок элем. Урматтуу Алпарчу, бираз ушу Билерман Ордого арнап жазган бир аз ыры бар эле. Ошого кичине убакыт берип койсоңуз, шуну окуп берип койсоң. Угабыз. Автордун өзүнөн угуп көрөлү. Эң сонунда болчу. Автордун өзүнөн ырсаптарын угуу. Кылымдар баштан өткөрүп, Сулайман Ошто ыйыкто, кадыры тоодой көргөнгө элтер Билерман Ордо. Гүрпүлдөп күкүктөгөн агышынан ак буурак кылым күйдө обондосуң, шараккан дабышыңдан кубат алган баалайбыз Билермандар ойордосун. Бул эфир акыл ордосу, ким чыган анын чын досу, дагы да тартмак көптөрдү, күчтүүрөөк болсо колдоосу. Рахматты айткым келет талантка, көрсөтүүнү Алпар өзү талантта. Ишеним чоң бул көрсөтүү кезинде коңшуларга өз сыйрын салатта. Сагын соорон семетейлер баштаган, командалар ар тараптуу такшалган, көрүүчүдөн кандай суроо келсе да таап кетүүдө, изденүүдөн тапталган. Интеллекти күчтүү болсо команда, Билерман Ордо ой санада турганда. Ой, рахмат. Өтө уникалдуу ырсаптар экен. Чоң рахмат. Ага, чоң рахмат сизге. Калемиңиз курчуй берсин. Бул саптарыңыз биз үчүн өтө чоң стимул, өтө чоң дем болду.
Кудайым буйруса, бардык ушул телекөрүүчүлөрдүн атынан жана клубтун атынан, жеке өзүмдүн атынан сизге ыраазычылыкты билдиремин. Бар болуңуз. 4-чү раундда сиздерге каршы кайсы телекөрүүчүнүн суроосу келди? Гулиза Шамырзаева Бишкектен сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Бүгүн студиябызда дагы бир меймандар келген. Булар Ноокат районунан келген. Кече жакында өткөн интеллектуал таймашта биринчи орунду алган команда ушул бүгүн биздин студиябызда мейманда турушат. Буларга да өз кезегинде сөз беребиз. Биздин келечектеги мына билермандар ушулар. Кудайым буйрса, ак жолтой болсо биздин студиябызда ойноп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Урматтуу билермандар, испаниялык белгилүү жазуучу жана драматург Рамон Гомес де ла Серна бул тууралуу көптөгөн суроолор келет бизге. Мындай дейт ушул драматург: ал шамалды каргады дейт. Эмнендир айтып атат? Ал шамалды каргады. Сиздерге суроо. Бул сөзүндө жазуучу кайсыл жандыкты назарга тутуп жатат? Кетти минута. Шамал кайсы жандыкка көбүрөөк зыян тийгизет? Шамал кушка эмеспи, үйүн бузуп таштап. Ал шамалды кармады деп атат. Каргады деп атат. Каргады, кармады? Каргады. Каргады, баягы. Каргады. Ушу шамал, депчи. Шамал багытына каршы учкан Канаттууларда эми шамалга көбүрөөк тиешеси бар. Дагы эмне бар? Жерде. Баягы деңизде кээ бир кеме шамал менен жүрөт го, эми бул жандык деп атат. Ошондуктан жаныбар. Шамалга тиешелүү бир эле канаттуулар да эми. Карай турган болсо катуу шамал уча албай калат. Шамал катуу болгондо, мисалы, түндүк муз океан тараптарда Шамал көп нерсеге тиешелүү да, тиешеси көп да шамалдын. Ал сууда жүргөн жандык болушу мүмкүн. Же сууда жүргөн жандык. Ал Испанияда болсо Бул жазуучу да, жазуучунун эмесинде айтылып атат. Так. Дагы эмне болушу мүмкүн? Чектер. Шамалдын багытына учкан, алыс жака учкан эме канаттуулар болушу мүмкүн. Биринчи баягы канаттуу болду. Канаттуу коюп туралы. Күн суук кезде ысык жактарга учуп кетет да. Мындан карагыла шамал көбүрөөк буларга багытына. Канаттуу бир бар. Дагы эмне бар? Болду. Канаттуу мүчөлөр бейли башка эмне бар? Канаттууга төг. Чөлдө жашоочу эмелер дагы бар айтмак. Көздөрүнө кум киргизип. Кадыр мырза, ал шамалды каргады. Кайсыл жандык? Ушул шамал болбогондо дейт экен да, ушул шамал аябай тоскоол болот мага депчи. Өзүнүн багытына жете албай калган жандык. Мындай вариант көрөр эле. Ушул вариант айтылып атат да. Ооба. Бүркүттү тандайлы, себеп аш калганда бир кол салганда шамал катуураак болуп, буга бир олжосун кармаганга тоскоолдук жараткандыгы үчүн бүркүт деп мен тандадым, урматтуу алып баруучу. Жооп кабыл алынат. Туура эмес болсо мойнуңа аласың. Алам. Эми аракет кылды. Бүркүт деп айтты команда. Канаттары чоң, шамал катуу болсо олжосунан айрылып калышы мүмкүн деп. Ушул эле суроону Ордого да бергим келип жатат. Ордодо кандай пикир бар? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Бул суроонун жообу жөргөмүш, себеби ал желелерди салганда шамал аны учуруп, жанагы бузуп салган болчу. Ошол себептен жөргөмүш. Жөргөмүш деген вариант чыкты. Башка кимде пикир бар? Тоже вариант, жакшы вариант. Саламатсыздарбы, урматтуу алып баруучу. Жооп берем. Биз бул мен оюмча коён деп айтып көрмүн. Себеби шамал болгондо коёнду жана камыш өлтүрөт деген бар го. Анын жүрүүсүнө тоскоолдук кылышы мүмкүн. Чөптөрдүн шуулдагы. Ошондон. Жандык дели, жандык. Шамалды каргады. Эми шамал ушул капа болот экен деп шамал да токтоп калбайт да, ал да өзүнүн милдетин аткарат. Бирок шамалда эң эле туруксуз болгон бул албетте жөргөмүштүн уясы экен, урматтуу билермандар. Жөргөмүштүн уясы туруксуз, ал мындай катуу үйлөп койсоңуз дагы бузулуп кетет. Мен айттым жөргөмүш десем укпай коюшту да булар. Куранда дагы жөргөмүштүн уясы жөнүндө айтылат, мындай жагымсыз, начар үй деп айтылат да, ушу жөргөмүштүн уясычы эмнегедир. Гүлза Шамырзаева телекөрүүчү тарапка бир упай алып келүүгө себепчи болду. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Оюнду атабыз. 5-чи раунд. 5-чи раунд.
5 раунд сиздерге каршы Токтомамат Шаматов. Азырлы өрөк берген агайдын суроосу. Соны айта бербейсиз агай. Токтомамат Шаматов агайыбыз өзүнүн автордук өмүр сапары деген китебинде дүйнөгө белгилүү философтордун, ойчулардын, данышмандардын цитаталарын дагы келтире кеткен. Сиздерге мен азыр Конфуцийдин бир цитатасын айтам. Кулак салабыз. Сүйлөшкөнгө татыктуу киши менен сүйлөшпөй койгон ал адамды жоготуу дегендик. Сүйлөшкөнгө татыктуу киши менен сүйлөшпөй койгон адамды жоготуу дегендик. Сүйлөшүүгө татыксыз киши менен сүйлөшүү бул сөздү жоготкондук. Сөз убал да. Эми сиздерге суроо. Кандай киши адамды да сөздү да жоготпойт анда? Минута кетти. Адамды жоготкондук. Сүйлөшкөнгө татыктуу эмес адам менен сүйлөшкөн сөз жоготуу деп атат. Так, кимде кандай вариант бар? Так, алтында мас адам чыкты. Вариант. Кандай адам экөөнү тең эме кылат? Мындай адам бар. Айылдагы баягы дөпөраз адам эмеспи? Дөпөраз адамбы же? Айылда дөпөраз адам, мага окшош дөпөраз. Ошо эмеспи деп атам да, мындай ал ичине кирип Мен оюмда баягы эме болуп атат. Майып адамдар эмеспи? Дудуктар эме кылат го. Бирок дудуктар менен бардык адам сүйлөшө албайт, алар өздөрүнүн азбука морзе деп тили бар да. Биз билбейбиз да, сүйлөшө албайбыз да. Может быть, эми ошолордун чөйрөсүн ойлоп атпаймынбы? Ошо Же псих, же алкаш. дөпөраз. Жок, кандай адам экөөнү тең жоготпойт? Адамында эне бала болушу мүмкүн да, мисалы үчүнчү. Эне баласы эмне кылса дагы эме кылат го. Кичинекей бала болушу мүмкүн. Ооба. Бирок бул мына Конфуцийлар философ да. Конфуций Философ ойлонуш керек. философский жагынан. Философ ойлонуш керек. Бул Кытайлардын философу да бул. Кандай адам? Может, Сен эме дедиң, а? Бир аз ою акылы ордунда эмес. мындай тил алып баруучу эмеспи? Конок келгенде сөзсүз. Кадыр мырза, Балдарга сабак өткөн мугалим болушу мүмкүн. Жооп. балдарга сабак өткөн мугалим. Жооп кабыл алынат. Эми айла жок. Башка вариант. Айгеримден пикир сурап көрөйүн. Айгерим. Кандай адам? Саламатсыздарбы? Азырынча менде толук кандуу жооп жок, бирок бир аз ойлонуп тургам. Жалпы бул жакта командалаштардын ою менен сөздү уга билген адам менен сүйлөшүү сөздү дагы адам дагы жоготууга алып келбейт деген жоопту айткым келип турат. Түшүнүктүү. Нурсултан Акылбек уулу. Сөздү уккандан кийин аны анализ ой жүгүртүп, кайра ага жооп бере ала турган адам. Мисалы, бир сөздү уккандан кийинкиге дагы ошол сөздү угуза ала турган адам деп ойлодук. Гумандуулукту жайылтуучулардын бири, ошондуктан албетте бирөөнүн фраза өтө табыш кыйын, бирок мындай убакыттын, акылдын кадырын билген мындай өтө зирек, акылман адам жөнүндө сөз болуп атат, менин жеке оюмча. Түшүнүктүү. Значит, сагында таба албады, значит кыйын экен агайым. Мен туура жоопту айтайын. Конфуцийдин ою боюнча акылдуу адам адамды да сөздү да жоготпойт экен. Урматтуу команда. Акылдуу адам жөнүндө сөз кетип жатат. Сагындын кайсы бир деңгээлде варианты туура. Эсеп үчөккө агайды куттуктайбыз. Эмил мырза угуп атам. 3-2 болбой эле мындай спорный болуп калды. Ушуну 2,5 кылып коелубу? Бизде ушу 2,5 деген вариант жок да. Андан көрө жакшылап ойноңуздар, 3-3 болосуздар, сөзсүз. Кадыр сен күнөөбүсүң бар. Oyun ulantılат. 6-cı round. 6-cı round. Akılдуу mugallim degende bul bir top jakыныраак болмой экен, ооба. Балким агайдын өзүнө бермекпиз. Суроо эс катары. Жахангир Кайнаров, Өзбекстан, Сырдария облусунан сизерге каршы суроо берет. Оны эмне кылалы, угабызбы же? Урматтуу билермандар. Экранга көңүл буруңуздар. Булар кимдер? Минута кетти. Ким булар? Орустарбы? Жок. Аял кишинин көзү майып экен, көзү. Немец. Ванганын жаш кези эмеспи? Вот туура айтасың, ошо болушу мүмкүн, ооба. Ванганын жаш кези болушу мүмкүн. Анан дагы ким эле эме баягы мындай сүрөттөрдө көп болот го. Кайсыл сүрөттөрдө, кайсылында, эмне жагынан, кино жагынан, музей жагынан турат. Бай өтө кымбат Мона Лизаны айтасың. Жок. Жок, Мона Лиза койчу. Мона Лиза эмес. Мына эркек бир
Ванганын жаш кези болушу мүмкүн. Жолдошу менен түштү анда. Анда эмнеге экөөнү чыгарып койдум? Эмнеге жолдошунун эмне кереги бар анда? Ванганын өзүн чыгарып койсо болот да, бул ким депчи. Булар кимдер? Булар кимдер деп атпайбы? Значит, эркек кишинин дагы БГБ тиешеси бар да. Жубайларбы же? Мен жубайлар экенин, жубайлар болушу мүмкүн аба. Экран тойун алып барган эмессиң а буларны? Жок. Жакшылап ойлойт. 2019 болду. Эме бала ырчы эмеспи? Жок, жок. Мынау эме, булар кимдер? Ванга көзү көрбөйт, жанында эмеси да. Жардамчысы. Жардамчысы. Көзү. Мынаяка бас, тияка бас алып барган алыска аттанган бир эме болушу мүмкүн, мисалы. Постоянно колду арман жүргөн. Алыска аттанган эмне дейт эле? Бирок ушинтип чөбүлө ал. Путешествие. Мусапырбы? Жок, алыска аттанганда эми жанында. Саякатчы. Не только Ванга эмес, жөн эле көз көр, жанында бар немеси жардамчысы деп койгон эле. Көзү көрбөгөн адамдын көзү же мындай жанында. Ошону айтып атат да. Ооба. Кадыр мырза. Ким жооп берет? Өзүң жооп бер досум, сен дагы. Мен мойнума ала берип уже. Алдарында уялып калдым. Алар. Кадыр мырза. Урматтуу алып баруучу. Ушул жооп суроого Эмил мырза жооп берсин. Эмил Токтошев. Эмил дагы бир мойнуна алсын. Мен Андрей Балахов деп берем дагы. Эмил мырза. Урматтуу алып баруучу, майыр мен мойнума алам, баардыгын мен мойнума алам. Бул ошол команда менен эле азыр неме кылдык. Ванга, анан жанындагысы бул мындайча айтканда эми бизче айтканда көзү переводчик дейм мындай, көзүн мыяка жүрүр, тигиндей жүрүр деген ошол. Оң колу. Жооп кабыл алынат. Ооба. Ванга бирок окшош эле турат ана. 4-2 го дейм. Мен туура жоопту айтам. 3-3. Сүрөттөгү инсандар биз эми баягы кыргызча айтканда дүйнөгө белгилүү көзү ачык Ванганын жаш кези жана жанындагысы анын шакирти эмес эле жолдошу. Анын өмүрлүк жолдошу. Ал турмушка чыккан, бирок кийин негизинен жооп тура эле Ванга. Маселе бул жерде Вангада. Жок, жолдошу денисе берет. Неге Кадырга мен таатам го. Мен таатам го. Кадыр дейт да. Жок, жолдошу деп ой келди. Жолдошу деп сиздер айтып аттыңыздар, жолдошу деп. Алып баруучу азыр ким таап атат? Мен таап атамбы? Расмий жооп сизден чыкты. Менден чык, мага бер колуңу. Кадыр деп ма? 3-3 эсеп. 3-3. 7-чи раунд. Кадыр мырза, сиз айттыңыз да жолдошу деп же Алтынбек айтты? Жолдошу деп мына Икрам айтты. Икрам айтты. Мен жубайлар дедим. Жубайлар, Бирок Ванга дебедиңиз. Жок, Ванга дебедим. Ванга деп биринчи Кадыр. Эч кызыкпадым ушу Вангага. Өрбек Базарбаев Бишкектен силерге каршы суроо берет. Спорттун бул түрү 20-кылымдын ортолорунда популярдуулугу өтө эле төмөндөп кеткен. Ушул спорттун түрүнүн мындай адамдар кызыкпай, маани бербей калганда, адамдардын бул спортко болгон кызыгуусу барган сайын төмөндөй берген. Бирок түстүү телевизорлордун пайда болуусу менен бул спортко кайрадан көрөрмандар көбөйө баштады. Кызыгуу күчөйө баштады. Түстүү телевизордун пайда болушу менен кайрадан популярдуу болуп кетти. Бүгүнкү күндө дагы популярдуу десек болуш керек. Кайсы спорттун түрү жөнүндө сөз кетип жатат? Значит, буга свитнойдун Бильярд өтө катуу. Бильярдтын шарлары ар кандай түстүү болот да, бильярд. Шундайбы, ар кандай түстүү болот. Ар кандай түстүү болот го? Ар кандай түстүү болот, ооба. Бильярдтыкы. Биринчи вариант. Кийинки вариант Түскө байланыштуу да кандай? цветной телевизор чыккандан кийин деп атат. Ооба, ошого басым жасайлы. Лыжа тиешеси жок. Тиешеси жок. Сууда сүзүүнүн тиешеси жок. Шахмат эми ак кара эки. Керлингге ham тиешеси жок, а? Керлинг ошол цветной эмеспи ошол? Керлинг итак деле азыр популярдуу эмес канчалык. Түшкө эмес, а? Жок. Цветке байланыштуу. Бильярд бир вариант. Бильярд. Покер спортко кирбейт, а? Жок. Кумар. Жаргатабы? Ал кумарга кирет. Бильярдтын көрманы кандай азыр? Бильярдты силер ойнойсуңар да, көбүнчө силер ойнойсуңар. Жок, антип анда биз курам неме ойнобойбуз досум анда. Жок, бильярд деп атам. Силер ойнойсуңар да өз. Бильярдтын эми эки түрү бар да. Ак шарлуу бар, анан цветной шарлуулары бар да. Жо спорттун немесинде ак шар менен ойнобойт досум. Кызыл мындай акты бир киргизет, анан кызылды киргизип баягындай кылат да, кара ушундай. Анда да кайсы вариант бар? Бильярдбы? Кадыр мырза.
Мен жооп берейинби? Бильярд. Ким жооп берет? Алтын өзүнө жооп берсин досун. Ойноп алат да. Жок, түшүндүм. Урматтуу алып баруучу, эми башка вариант чыкпады бизде командада талкууда. Ошол Алтынбек жооп берсин. Алтынбек Надыршаев. Спортты эске алсак, биздин оюбузга команданын оюна ушу бильярдтан башка бир спорт келбеди. Себеби ошол бильярд спортунда эми шарлар ар кандай түстө болот деген вариантты эске алдык да. Анан топду алсак эми топ ак кара эле болот экен. Шахмат алсак деле ал жерде эле ак кара. Ошого бир эле спортко ушул көбүрөөк туура келип атат. Бильярд. Жооп кабыл алынат. Спорттогу расмий терминде кандай айтылат? Бильярд эл аралык снукер, снукер деп айтылат. Эл аралык мелдештерде. Жоопту мен кабыл алдым. Ол снукер, бильярд. Жооп туура. Кадыр. Кандай болот экен өзгө? Сиздерге кара ак түстөгү көрүнүшүн да көрсөтүп коеюн. Адамдар эмне үчүн кызыкпай койгон? Анткени бул жерде жогоруда айтылгандай билинбейт кайсынысы жашыл, кайсынысы көк экени. Кызыл шар кара болуп көрүнөт, калган түстөр ак болуп көрүнгөндө дагы адамдар бул зериктирүү эткен деп тур. Ал эми түстүү телевизор пайда болгондон кийин караңыздар кандай адамды өзүнө тартат. Столдун түсү жашыл. Жана шардын түстөрү дагы бир топ 8-раунд. Билерманордо интеллектуалдык оюндун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. 8-раунд сиздерге каршы Кулназар уулу Бекназар. Урматтуу билермандар, 2000-2010 жылдар аралыгында эң коопсуз делген Швейцарияда уурулар аябай көбөйүп кеткен. Алар үйлөрдүн кулпларын оңой эле ачып алышкан. Көбүнчө шаардын четирегинде жайгашкан буржуйлардын шаарчасы деп коебуз. Ошондой жактарда да көп уурулуктар катталган. Натыйжада үй ээлери уурулардан коргонуу үчүн кулпун ачканда сигнал берүүчү аппарат коюшкан. Бирок ал дагы өзүн актаган эмес. Анткени кароолчулар же кошуналар дейбиз, үй ээси сигнал угуп келгиче уурулар ала турган нерсесин алып чыгып кетишкен. Ошондон кийин алар дагы бир ыкмаларды ойлоп табууга киришти. Үй ээлери кандай кылсак бул уурулукту биз алдын ала алабыз. Ушундай бир ыкманы ойлоп табышты. Уурулар кулпун ачканда сигнал иштейт, бирок эшикти алар ача албай туруп калат. Бул аралыкта кароолчу же үй ээси жетишип келип калып, уурулар качып кетүүгө үлгүргөн. Тактап айтканда үйгө кире алган эмес. Эми сиздерге суроо. Алар сигнал тим коюшту, бирок сигналга маани беришпеди, сигнал тим коюшту. Алар ууруларды үйдө кирүүнү кечиктирүүнүн бир ыкмасын ойлоп табышты. Ушу эшик кулпулоо маселесинде. Кандай ыкманы алар ойлоп тапкан? Кетти минута. Биринчисini ачканда эле сигнал иштейт, уже экинчисине аракет кылганда булар кеп калат. Ошо двойной эшик ошондон кийин келип чыктым. Не деп ойлосуң, Лукам сен? 2000 менен 2010го чейин дейт. Бирок сырткы камералар кайсы жылдары чыккан? Ал илгертен эле болгондо ал Швейцарияда качып. Жок, бу жерде камера эмес. Мына эшикти ачып атканда уурулар убар болуп калат. Убакыт кетип атат, Эки эшик, темир эшикке эки эшиктер куюп койгон экен. Мына эшиктер куюп койгон. Эшикпи же кулуп көбөйүп койгонбу? Кайсы айтып койсу Лукам буйнуп эле. Двойной эшик бар. Белки дуалдарга эшиктерди коюп койгон эмеспи? Иә. Белки дуалдарга. Обманка эшиктерди койгонбу же? Как будто эшик кыйналып ачат. Дуал турат. Ооба. Настоящий эшик. Ооба. Биринчи эле ошону ачып алган болсом. Андай двойной эшиктерди коюп. Решетка койгон. Жалпы вариант двойной эшик, а? Эшикти көбүрөөк эшик коюлган. Эшикте кулуп бар. Эшикте кулуп бар. Бирок азыр кулуптар дагы ар кандай Европанын кинолорун бүт көрсөң эките эшик кой, иштен битти ачат, сырттан битти ачат. Кадыр мырза, ким жооп берет? Бул суроого жок, эми Билал мырза дагы бир. Билал Рахманов. Команда мүчөсү. Эсеп азырынча 4-3, Билал туура жооп берсе 5-3 болот, туура эмес жооп берсе 4-4 болот. Билал, кулак сизде. Жеп кетпейби? Мени зордоп эле сүйлөтүп атышат. Кандай? Двойной эшик деп токтолду команда менен келишип.
эки эшик катарма катар коюлган. Эки ошондой, ооба. Биринчисин ачып, экинчисин ачкыча үйөсү келип калат же кароолчу келип калат. Ооба. Биринчи эшикке сигнал коюп коюшкан. Жок кабыл алынат. Биринчи эшикке сүйлөшүп. Эки эшик эмес, 3 эшик. Ордого экинчи жолу кайрыламын. Кимде кандай пикир бар? Сигналды өзгөртпөдү. Балким эки эшик койгонго кээ бирки үй бүлөлөргө балким чыгымды эле болуп калышы мүмкүн. Бизде мындай ой болуп атат. Эшикте кулупту оңго бураганда ачылса, алар балким эки кулуп коюп, солго бураганда ачылчу кылып, балким ошол жака алаксып туруп калган. Себеби уурулар ошо кулупту ачканда эски ыкма менен ачам дешкен. Оң жака бурап. Ага чейин келип калган болушу мүмкүн. Нурстан мырза бир пикирди айтып өттү. Баягы көнүп калган адат бар да, Кадыр мырза, бизде. Үйдө эшикти ачып жатканда көнүп калган рефлекс бар. Бул кайсы рефлекс десе, эшиктин кармак ичинде. Эшикти ачып жатканда биз сөзсүз түрдө ылдыйга басабыз. Оң жака ылдыйга басабыз. Эшикти ачыш үчүн. А бул жерде булар ушундай ыкма ойлоп тапкан, эшиктин кармагы үчүн жогору жака бураганда эшикти ачыла турган кылгандагы уурулар баягы эски рефлекс менен, жогору Нурстан айткандай, ылдыйга баса бергенде эшик ачылбаган, замок ачылган ичинен, ключ ачылган, бирок эшиктин өзүндөгү эмеси бар да, илмеги. Ошону ачылбай туруп калган, анткени ууру деген шашылып турат. Коркуп да турат, шашылып да турат да. Бир-эки түртүп ачылбагандан кийин алар качып кетишке мажбур болгон. Ал эми кармагычты өйдөгө бураганда эшиктер ачылып, жабыла турган кылып, үй ээлери ушундай ыкмага өтүшкөн экен. 4-4. Бул кайсы бир деңгээлде айрым үй ээлери үчүн дагы туура керектүү кеңеш болушу мүмкүн. Чындыгында бардыгыбыз ылдыйга бурайбыз. Көнүп калганбыз, өйдөгө бурабайбыз. Анткени өйдөгө буралаганда эшик ачылбайт деп ойлойбуз. Теңдешүү бири-бирин куушуп кетип атат команда менен телекөрүүчүлөр. 9-раунд. 9-раундга старт беребиз. 9-раунд. Бүгүн атайын чыгарылыш жана No Name курама командасы бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзүп жатат. 30 апрелдеги чыгарылыш. Актив дизайндан суроо биздин өнөктөшүбүз, Жарнак жана полиграфия борбору. Кандайдыр бир жарнакчы полиграфия жөнүндө буйрутма берүүнү кааласаңыздар, ушул актив дизайн кайрылсаңыздар болот. Урматтуу билермандар, ыйык Куран Керимде ушул ибадатка же амалга дейбизби, ушул амалга чакырган аяттары бар 14 сүрө кездешет. 14 сүрөдө ушул амалга чакырган аяттар кездешет экен. Керек болсо, бир сүрө ошол амалдын аты менен аталат. Сүрөнүн аты дагы ошол ибадаттын аталышы менен аталат экен. Сизерге суроо, бул кайсыл амал, кайсыл ибадат? Кетти минута. Аты да ушундай деп атат. Кадыр сүрөсү эмеспи? Кадыр Намаз көп келген. Бирок намаз жөнүндө кайсы сүрө бар? Сүрөнүн аты ошондой деп атат да. Сүрө, Бакара мал сүрөсү бар. Бак, аялдар жөнүндө сүрө бар. Элементарный эле мына Фатиха сүрөсү. Бир амалдын аты болуп атат да. Амалдын аты болуп атат да, ошону амал табыш керек. Азыр Хаж жөнүндө сүрө жок. Кадыр түнү, Лайладул Кадыр баягы сүрө бар. Сүрөнүн аты эмес да. Аты башка да анын аты. Сүрөнүн аты Кадыр эмеспи? Жок, ушул амалдын аты бир сүрөнүн да аты деп атат. Соом дегендер орозо, соом Рамазан, соом дегенде орозо жөнүндө аят. Намаз салах жөнүндө жок арабчасы. Аймасат. Вакыт бүттү. Кадыр мырза. Урматтуу алып баруучу, мен ойлойм жооп болуп калды. Икрам мырза. Икрам мырза жооп берет. Жакшы мүнөздөмө берди сизге Кадыр мырза. Эми Ажылык. Ажылык. Хаж сүрөсү бар да. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Куранда 14 сүрөдө бул амалга чакырган аяттар окулганда Куран окуп жаткан адам ошол жерден токтоп сажда кылыш керек болот. Бул жерде сажда
аяты жана сажда сүрөсү жөнүндө сөз болду. Урматтуу билермандар, 14 сүрөдө сажда аяты келет экен. Икрам мырза, сиз билесиз, менимче эмес дедиңиз. 10 раунд. Билерман-Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз, биздин милдетибиз. 10 раунд. Костя Герасименко. Айтыңа бая утабыз дедим го. Новочебоксарск, Россиядан силерге каршы суроо берген. Жыттап көрүп атасызбы? Жыты барбы жокпу? Билинеби, билинбейби? Суроого кулак салабыз. Сыр сандыктын ичиндеги нерсенин келип чыгуу легендасы Түштүк Африка Республикасына барып такалат. Муну ойлоп тапкан адам жол кырсыгында күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылган. Муну ойлоп тапкан адам өзүнүн түрмөдөгү камерасында отуруп, ал жердеги полдун квадрат плиталары мунун көңүлүн өзүнө бурат. Полдун жасалгасы квадрат плиталар менен жасалган пол. Арадан бир топ убакыт өтүп, ал ушул сыр сандыкта нерсени ойлоп тапты, Эмил мырза. 3 жылга кесилген болсо, менимче 1 жылдын ичинде ойлоп тапты да. Сиздерге суроо. Сыр сандыкта эмне бар? Түрмөгө кесилген адам ойлоп тапкан десе, ишенбешиңиз дагы мүмкүн, Эмил мырза. Бирок легендасы ушундай экен. Кафелге эмне тийесиз? Кафель бир кыйшык бир басылган. Кафелде ота, плитада ота. Урмат Алпарович, кафелде теплый пол бар го? Теплый пол эмеспи? Муздак, отурган жери муздак. Ысык болушун деп анан ушул түрмөдө отурган адам нерсе ушуну ойлоп таап койду деген ой кетпеди. Жок, мына теплый пол мына калган болот э. Теплый полундай эле бир зым болот да. Жок, тосун. Анын эмеси 40-ында бир эмес болушу. Телефон эмес а? Телефон нетешеси бар. Эми жөн айтып коем, эми жөн айтып коем да. Кафелде ак кара кафелдер болот го, ошондо отуруп шахмат ойлонуп табылган эмеспи ушул? Шахмат Индияда канча жыл бурун табылган да ал. Түрмө жок эле деген ал кезде. Индияда табылган да. Так. Кафелге тиешелүү эми ошол теплый пол бар экен, дагы эмне бар эми? Сенин вариантыңа токтолуп атам. Башка вариант жок болот да, жигиттерден башка вариант чыкпай атат. Кошумча убакытта аякта. Кафел деп атпайбы? Урматтуу команда. Урматтуу алып баруучу, эми бул жагы Кудайдан Алтынбек команданын мүчөсү. Ошонун варианты. Алтынбек мырза. Алтынбек мырза. Мен оюмда талкуулап аткан кезде эми түрмөдөн эске алсак, эми түрмөдө эми көбүнчө эле мен ойлойм, эми суук болгонуна байланыштуу, баягы адам суук жерде отуруп, ушул жылуулук жагын эске алып, ошо кафелдин астында жылытуу багытын эске алып, мындай бир өзүнчө бир система сыяктуу, ушу теплый пол деп коет бизде, ошону жылуу пол, ошону ойлоп тапканбы деген ой келип чыкты да. Жылуу пол. Жооп кабыл алынат. Караңыздар. Квадрат. Түрмөдө андан башка эч нерсе кылбайт, иш жок. Эми биз көрөлү анда, бул эмне чындыгында? Алтынбек мырза. Бул кроссвордту ойлоп тапкан болчу, урматтуу билермандар. Тилекке каршы өтө кеч келип калды. Бул вариант өтө кеч келип калды. Мына ушинтип Костя Герасименконун суроосу менен сыр сандыктагы кроссвордту өтө кеч айтып калды. Тилекке каршы менен жоопту кабыл алып койгондон кийин эсеп, жалпы эсеп 6-4 эсебинде оюн жыйынтыкталды. Телекөрүүчүлөрдүн пайдасына бул оюн чечилди. Урматтуу алып баруучу, оюн негизи кызыктуу болду. Кызыктуу оюн өткөргөнү курган аракет кылды. Команда мындай шоу чыгармачылык чөйрөдө жүрүп, бүгүн атайын келип ойногондогу албетте телекөрүүчүлөрдү, күйөрмандарды кубандырат. Себеби бул жигиттердин ар региондордо өзүнө жарашалуу колдогон, балаган күйөрмандары бар. Керек болсо көптөгөн.
ал жагы өтө мындай кубанычтуу нерсе. Ошол эле учурда мына баа бере турган болсок, оюндун негизги бөлүгүн алгачкы раундтарды командага упай алып келген бул Алтынбек мырза болду, Супербилисте. Ошол эле учурда көптөгөн варианттарды, оор суроолордон жооп берди, бирок так жооп берген аракет кылды. Урматтуу Алпарчу, өткөнкү оюнга караганда бүгүн чындыгында бир төмөнүрөөк деңгээлде ойнодук. Аны моюнга алабыз. Өткөнкү оюнда биз уткан болчубуз, бул оюнда утулдук. Сизге дагы бир суранычыбыз бар. 3-чү оюнга бир чакырсаңыз, азыр 1-1 болдук да эсепчи. Реваншка, Реваншка бир чакырсаңыз, ушул эле состав келип, өзүбүздү дагы бир жолу сынап көрсөк, бул эми сураныч. Жайкы серияда чакырабыз анда. Ооба. Анан кайсы суроону мындай өзгөчө жакты деп эсептейсиздер? Мына бүгүн урматтуу Алпарчу, бир мүнөт бересиз, ойлонуп алабыз. Жаккан суроолор көп экен, 30-жылы 18 апрелде BBC-ден жаңылык жок деген күн, музыка окула деген суроо көпчүлүккө жагыптыр. Ооба. Команда ушул. Бул суроонун ээси демек Төлөгөн кызы Айжамал Ош шаарынан Томат Шаматов агайыбыздын акылмандык сөзү дагы адам дагы сактап калат деген суроосу андагы жакшы суроо десек болот негизи. Төлөгөн кызы Айжамал менен бүгүн студиябызда турган биздин эң ардагер телекөрүүчүбүз Томат Шаматовго ушул актив дизайндын кичинекей символикалык акчалай сыйлыгы бар, ошону ыйгарып койсок, менимче туура эле болот деп ойлойбуз, Ал эми биз оюндун эле шириндиктер менен жыйынтайбыз. Барболдун шириндиктерин анда студияга шириндиктерден токочтордон дамытат коесуздар. Барбол адал татуу дайыма жаңы продукциялары менен бизди кубандырып келет. Бардык күйөрмандарга биз ийгиликтерди каалайбыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум, аман болуңуздар.